бир суроо Жунушалиев деген бир сиздердин министриңиздер бар, ал издөөдө кайда, дайын дареги жок. Опунбаев дегенибиз бар эле, алы жок деп бая күнү соттон көрүп калдык. Ушулар боюнча бир маалымат бергилечи. Жунушалиев кайда жүрөт же? Карга көзүн чукуп айтып алып, мурунку министриңерди жаап жашырып атасыңарбы? Издөөдө же республикада жашап атабы ал киши? Урматтуу Камал Абдыразак мына, сиз аябай жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз. Бул жерде мен Сүйүн Албаевичке аябай чоң ыраазычылык билдиргим келет. 2009-2 кармалуу кылмышкерлердин көпчүлүгү бул деген именно сот аркылуу издөө жарыяланган, прокуратура органдары өздөрү жарыялап, бирок бизде билесиздер да 2 айдан кийин кылмыш токтогондон кийин иш аракеттеринин баарын тергөө жүргүзө албай калат. Ошол себептен ошол кылмыш ишин издеген именно кызматкерлерге уруксат берүү боюнча бул мыйзам алып келип отурат. Мен Сүйүн Албаев сиздерге чоң рахмат. Эгер азыр ушул мыйзамды колдоп берсеңиздер, анда биздин кызматкерлер ушу 2009-2 кармалуу жарандарды кармоо боюнча жумуштарды активдүү алып барат. Мен мисалы үчүн мына Алмаз Акынжанович, бул ушул мындай тажрыйба колго алыныш керек да. Министрлер келет, ант берет. Эгерде антымды бузган учурда кылмыш жоопкерчилигин мойну менен тартамын деп ант берип атпайбы? Анан качып кетип атат. Ушуларга аяосу жок, жазаланыш керек да. Бул МВДны башкарган кишилер бир чымын чакканчалык ошо кишилер жаза алган жок да эле ушул күнгө чейин. Мен ушуну мына мыйзам кабыл алынса бизге бир маалыматты бергиле. Мен Жунушалиев боюнча сурап атамын. Мурунку МВДнын министри боюнча. Так маалымат бербейсиңер да, дайыма ком. Мен дагы Жунушалиев боюнча бул кишини жазалаш керек. Мына азыр жогоруда мен кесиптешим айтып кетти, Камил Абдыразаковна. Антты бузган адамдарды, тем более биздин өзөктүү тармакты кармап турган. Ушул биздин бирден бир тартипке чыгара турган министрликтен кармап турган адамдын бүт бардыгын тыштап коюп кетип калыш, бул үчүн кечирилгис жаза болуш керек. Именно Жунушалиевдин наказание кылыш керек бедечи. Үмүткан Нургазиевна, мунун мага толук маалымат берип, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, мен берген мен айткан сөз тапшырма берип койсоңуз.